Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы кабарлар менен сиздерди тааныштырабыз. Нарышкин Садыр Жапаров жана Ташиев менен жолугушуулардын жыйынтыгын чыгарды. Россиянын тышкы чалгын кызматынын директору Сергей Нарышкин президент Садыр Жапаров УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен болгон жолугушуунун жыйынтыгы боюнча маалымат берди. Анын айтымында чалгын кызматынан келген делегация УКМКдагы кесиптештери менен жолугушуу үчүн Бишкекте жүрөт. Президент менен кечээки жолугушуу аймактык саясаттын көптөгөн маселелери боюнча Кыргызстан менен Россиянын позициясы бир экенин көрсөттү. Ал эми УКМК төрагасы менен бүгүнкү сүйлөшүүдө буга чейин аткарылган иштердин жыйынтыгын чыгардык. Биргелешип алып барган иштердеги негизги артыкчылыктарды аныктап, жакынкы арада эмне кыла турганыбызды сүйлөштүк деген Нарышкин. Ал Россия, Борбор Азия өлкөлөрүнүн атайын кызматтары менен иштешүүгө оң баа берерин, акыркы жылдары чалгындоо боюнча маалымат алмашуу жаатында жакшы иштер жүрүп жатканын айткан. Анын ичинде террорчулук, диний экстремизм жана баңгизаттардын мыйзамсыз колдонулушуна каршы күрөш жүргүзүү көңүл чордонунда экенин баса белгилеген. Буга Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан Афганистанга жакын жайгашканы себеп экенине токтолгон. Окуучулардын тамагынын акысы 7 сомдон 20 сомго көбөйтүлөт. Кыргызстанда башталгыч класстын окуучулары үчүн тамак ашка бөлүнгөн акча 20 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Билим берүү жана илим министрлиги бул боюнча токтомдун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Сунуш жактырылса, келе жаткан жылдын январь айынан тарта жеткинчектердин тамагына бөлүнгөн акча көбөйөт. Буга чейин райондордун борборлорунда жана шаарларда жайгашкан мектептерде бир баланын тамагына 7 сом каралса, тоолуу алыскы аймактагы балдар үчүн 10 сом каралган. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 1735 мектептин башталгыч класстарына ысык тамак бир баланын тамагына 7 сомдон каралса, эми жаңы токтомго ылайык 20 сомдон бөлүнөт. Билим берүү жана илим министринин башкы катчысы Бакыт Рыспеков азык-түлүккө болгон баанын кескин кымбатташына байланыштуу башталгыч класстын ар бир окуучусуна 20 сомдон бөлүнөрүн билдирди. Коомдук талкуудан өтсө 2023 жылдын январь айынан тарта сумма көтөрүлөт. Бул жолкусунда шаар, район же бийик тоолуу аймак экенине карабастан баарына бирдей сумма каралат. Бул токтомдун долбоору 2022 жылдын 30-июнда Жогорку Кеңеш тарабынан демилгеленди. Анда жалпы билим берүү уюмдарында окуучулардын тамактарын уюштуруу, жакшыртуу каралган. Министрлик азыр токтомдун долбоорун иштеп чыкты. Эми ишке ашыруу максат турат. Бул боюнча бардык министрликтер менен макулдаштык, баары колдоп беришти. Токтомдун негизинде 7 сомдон 20 сомго чейин көтөрүлөт. Азык-түлүк кескин түрдө 100-200% кымбаттап кетти. Көтөрүүгө муктаждык жаралды. Токтом боюнча Кыргызстан боюнча бирдей эле сумма каралат. Буга чейин билим берүү жана илим министрлиги АКШнын Мерсико уюмунун жардамы менен 410 мектепке кубаттуу тамак берүү программасын киргизген. Майнинг фермаларга электр тарифин 5,4 сомго көтөрүү каралууда. 23 ноябрдагы Жогорку Кеңештин жыйынында виртуалдык активдер жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр экинчи окууда каралды. Аталган мыйзам менен майнинг ферма иштеткендерге электр энергиясынын тарифин 5 сомго чейин көтөрүү каралып жатат. Жыйында айрым депутаттар алардын иштөөсүнө каршы болса, айрымдары колдошту. Жогорку Кеңештин 23 ноябрдагы жыйынында виртуалдык активдер жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр экинчи окууда каралып колдоо тапкан. Мыйзам долбоору боюнча баяндама жасаган энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов мурда кабыл алынган мыйзам долбоорунда энергетика министрлигинин пикири угулбай калганын эске салып, өзгөртүүлөргө ылайык майнинг ишканалары үчүн электр энергиясына жаңы тарифтерди белгилөө каралып жаткандыгына токтолгон. Ушул жылдын 28 январында мыйзам долбоору кабыл алыныптыр. Бул мыйзамды иштетип чыгууда экономика министрлиги энергетика министрлигинин ой пикирин сураган эмес. Бул мыйзам менен 1,3 тариф коюлуп калган. Ал майнинг жана криптовалюталар үчүн арзан тариф болуп жатат. Бул беренени алып койсок, ошол замат 2 коэффициентке отуруп 5 сом 4 тыйындан төгүп калышат. Бул мыйзам бизден каралбай өтүп кеткен деген ал. Майнинг ферма криптовалюталарды, биткоиндерди чогултуу менен алектенет. Бул күчтүү видеокарталары бар компьютерлер жана атайын дата борборлор аркылуу иштейт. Ал компьютерлер электр энергиясын өтө көп талап кылат. Ысык Көл облусунан Ата журт Кыргызстан партиясынан шайланган эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев майнинг фермаларын куруу үчүн жер тилкелерин бөлүштүрүү укугун жергиликтүү бийликке тапшырууну сунушун берди. Анын баамында мурда жерлерди берүү укугу жергиликтүү бийликте болсо, азыр экология министрлигине өткөрүү менен ишти татаалдаштырып жатышат деген ал. Саламатсыздарбы кесиптештер. Мирлан Мустапаевич, мен мындай суроо берейин деп атам да, ушул майнинг фермаларды куруу үчүн жана мини гэстерди салып аткан бүгүн жарандар бар экен, инвесторлор келет экен. Ошол жерлерди алууда аябай тоскоолдуктар жаралып атыптыр да.
Мурун болсо баягы сууну водный хозяйстводан же болсо лесный хозяйстводан жанагы жерлерди алганда мындай тоскоолдуктар болуп конкурска объявлять этишкен да, конкурстарда. Анан конкурстар ошо кээде баягы жергиликтүү бийликтерге тийиштүү болуп, ошо жергиликтүү бийлик акимдер өткөзүшкөн да. Азыр болсо ал ыкманалардын баарын алып салып, Минэкологияга өткөзүп берип коюптур да. Ушул боюнча баары эле суранып атат да, ошо жергиликтүү бир акимдер өздөрү эле өткөзсөк, жерлерди, участоктарды берүү жөнүндө. Ушул тоскоол болуп атат дейт да, биз баарыбыз Бишкекке келип, анын үчүн Минэкономго келип, бул жактан дагы жерлерди алыш конкурс бул жакта кылып коюшуптур да. Кыргызстан боюнча бүт жерде ошондой экен. Ошон үчүн менде сунуш, сиздер бир Минэнергетика сунуш бербейсиздерби? Тиги акимдерге эле бербейби? Ал жерлерди акимдер жакшыраак түшүнөт да деген ойдомун да. Анткени алар местный өздөрү жер каякта турат, Жайыт бузулбайбы, лесный хозяйствонун жанагы бактар кыйылбайбы деген сыяктуу жолдордун баарын ошол местный акимдер, өздөрү местный жергиликтүү бийликтер эле билет го дейм да. Сиздерде менде мындай суроо деле эмес, ушу сунуш берип, ушуну кайра мурунку эле ыкмага коюп койсоңор болмок деп көп жарандар кайрылып атат. Рахмат. Алмаз Акунжанович, сиз да ушуну бир карап койсоңуздар. Көптөн бери максат кылып, аракет кылып жүргөн күн болду. Канчадан бери ушул үйгө жете албай, үй алсам экен деп жүрүп, ушул бүгүнкү күндө себеп кылып, ушул ИФК деген компанияны көрүп калып, бул кандай көрүп калдык? Эми эжем аркылуу айтып калды, ушундай ИФК деп программасын, эрежелерин көрсөттүм, мага жакты. Ошо менен жазылдык, катталдык, ушул үйдү насип кылыптыр. Ошо рахмат, ыраазычылыгымды айтмакмын. Ошо элдерди ушу үйгө жетсе экен деген, ошо бизде эң чоң бир көйгөй да Кыргызстандачы. Ошого чакырып кетер элем да элдичи, ушул ИФКга жазылып, аракет кылып, ушул үйлүү болушуңарды тең өзүмдүн жакшылыгымды бүгүн тең бөлүшөйүн деген бир өзүмдүн бир ичимдеги бир эмоциямды айтайын деп турам. Ушул ИФКга баарына ушу рахмат. Ушундай бизде Кыргызстанда ушундай программа ачылганда баарыңар ушу жазылып, үй алгыла, техника алса болот экен, бизнес кылса болот экен, биз дагы иштешели деген дагы ушул мындан ары бир максаттарыбызды коюп атабыз. Ушундай 2 комнат үй алдым, ушундай үй алайын деп өзүм максат кылган тилегиме жеттим деп айтсам болот да. Ошол ИФКга дагы бир ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз элинде чакырат элем, ушул келип ИФК менен иштешип, үй алсаңар алгыла, машина алсаңар алгыла, бизнес кылсаңар болот экен. Ошол кыскасы сөз байлыгым жетпейт. Негизи кубанычтамын ушундай эме келип, компания келип бизге ушинтип жардам кылып атканда чоң рахмат. Көчөдө жүрөм, депутат Бакиров ага кабинет берилбей жатканын айтты. Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров кабинет жок калганын айтты. Аны 18 ноябрда чыгарып салып, ошол бойдон башка иш бөлмө берген эмес. Саат 13:00 чейин кабинетти бошотуп кой деген экен. Менин жардамчыларым түшкү тамактанууга түшүп кетсе, ичиндеги буюмдарды, документтердин баарын сыртка алып чыгып коюшуптур. Эшигине мөөр басып кеткен, эч кандай жаңы кабинет берилген жок. Азырынча көчөдө жүрөм. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчисин чакырышты го. Сурайбыз келгенде. Мага кабинет маанилүү деле эмес, аны өтө чоң трагедия кылгым келбейт. Ушунун арты менен упай топтоодон дагы алыспын деген Бакиров. Ошондой эле ал кабинеттин 2020-жылы октябрь окуясынан кийин төраганын көрсөтмөсү менен өз каражатына оңдоп түзөп, анан киргенин белгилеген. Эскерте кетсек, өткөн жумада эл өкүлү Өмүрбек Бакиров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайма айтышып кетишкен. Ташиевке болушуп, депутат Фархат Исмайлов кесиптеши менен мушташып кете жаздаган. Андан соң парламенттин чарбалык иштерине караган президенттин иш башкармалыгы Бакировго 7-кабаттагы кабинетти бошотуп коюу талабы менен кат жөнөткөн. Эртеси эле депутаттын буюм тайымдарын коридорго чыгарып салышкан. Өз үйүндө атып өлтүрүлгөн Сапарбек Бакиев шектүү өлкөдөн чыгып кеткенин айтышты. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суу жана сел ташкындарынан коргоо агенттигинин мурунку башчысы маркум Сапарбек Бакиевди атып кеткен шектүүнүн өздүгү аныкталды. Бул тууралуу 23 ноябрда Ош шаардык милициясынын башчысынын кылмыш иликтөө боюнча орун басары Канат Айдакеев билдирди. Ош милициясынын башчысынын орун басары Канат Айдакеев менен Бакыт Исраилов, Ош шаардык иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызматынын башчысы Альберт Абдикеримов түз эфир аркылуу жашоочулардын суроолоруна жооп беришкен.
Аларды шектүүнү кармоо боюнча кандай иш-аракеттер жүрүп жатканын сурашкан. Өзгөчө Кырдаал министрлигинин алдындагы агенттиктин башчысы Сапарбек Бакыев 2019-жылы 25 декабрда октон каза болуп, иликтөө иштери жүрүп, шектүүнүн өздүгү аныкталган. Бирок шектүү Кыргызстандын аймагынан чыгып кеткендиктен кармоо боюнча ыкчам аракеттер жүрүүдө деген Айдакеев. Башкы прокурор Курманкул Зулушев ушул жылдын 9-сентябрында Ош шаарынын тургундары менен жолугушканда да Сапарбек Бакыевдин өлүмү боюнча айтылган. Ош шаарынын Өзгүр айылынын тургуну Кыялбек Талипов агасын атып кеткен адамдар боюнча чара көрүлбөгөнүн билдирген. 2019-жылдын 25 декабрында кечки саат 21:00 чамасында агам Сапарбек Бакыевди өз үйүнөн киллерлер атып кеткен. Арадан 2 жыл 9 ай өтсө дагы кылмыш иши боюнча бир да жылыш болгон жок. Агам өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин суу жана сел ташкындарынын коргоо агенттигинин директору болчу. Ош шаарында көрүнүктүү адамдардын бири эле. Ушул иш боюнча бир милиция кызматкери, Ош облустук иштер башкармалыгынын башчылары же Ош шаардык милициясынын башчылары кызматтык чара алган жок. Ушул ишти алдыга жылдырып берүүңүздөрдү суранабыз деген Талипов. Курманкул Зулушев бери өтүңүз, кээ бир маалыматтарды тактайын, анан анча-мынча маалыматтарды билет экенсиздер, аны элге жарыялабай эле коелу деген башкы прокурор. Бакыевке козголгон кылмыш ишин тергөө улантып жатканын Ички иштер министри Улан Ниязбеков Акипресс агенттиги менен болгон маегинде да билдирген. Анын айтымында 2019-жылдын 25 декабрында саат 22:20 чамаларында Ош шаарынын Ички иштер башкармалыгына октон жаракат алган адам аймактык ооруканага жеткирилгени тууралуу маалымат түшкөн. Маалыматты текшерүү учурунда белгисиз адамдын аракетинин кесепетинен өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу сел жана суу ташкындарын коргоо мамлекеттик агенттигинин башчысы Сапарбек Бакыевдин башына ок тийип каза болгону аныкталган. Бакыев табылган жерден бир нече метр алыста гильза табылган. Бул факт боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүргүзүлгөн. Козголгон кылмыш ишинин алкагында окуянын бардык жагдайлары дыкат изилденип, текшерилген. Тергөөнүн жүрүшүндө айрым адамдар издөөгө алынган, учурдагы кылмыштын бетин ачуу боюнча тиешелүү иштер жүрүп жатат. Садыр Жапаров ЖКУнун сессиясына катышууда. Президент токтолгон негизги маселелер. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Еревандагы ЖКУнун Жааматтык коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясына катышууда. Президенттин маалымат кызматы билдиргендей, сессияда Жапаров Кыргызстан аймактагы коопсуздукту жана туруктуулукту сактоо үчүн көп функциялуу аймактык түзүм катары уюмдун потенциалын чыңдоого кызыктар экенин белгилеген. Маанилүү шарттардын бири саясий бөлүгүн жакшыртуу жана уюмдун эл аралык имиджин бекемдөө деген Жапаров. Президент токтолгон орчундуу маселелер. Кыргызстан ар кандай пикир келишпестиктерди саясий жана дипломатиялык ыкмалар менен гана сүйлөшүп чечүү зарыл деген позицияны жактап келген жана жактай берет. Афган факттарын эске алуу менен ички чек араларды коопсуздукту камсыздоо боюнча күч аракеттерди бириктирүү зарыл. Терроризм ЖКУга мүчө мамлекеттердин коопсуздугуна олуттуу коркунуч келтирүүдө. Ушул жылы Кыргызстандын аймагында ЖКУга мүчө мамлекеттердин атайын күчтөрүндөгү бөлүкчөлөрүнүн катышуусунда Кобальт 2022 машыгуусу ийгиликтүү өткөн. Кыргыз тарап жааматтык коопсуздук системасын чыңдоо үчүн биргелешкен ыкчам жана күжүрмөн даярдыкты жакшыртууга, ошондой эле сырттан келген терс таасирлердин аракеттерине өз убагында жана натыйжалуу жооп берүүгө даяр. Кыргызстан аймактык коопсуздуктун эффективдүү механизми катары уюмдун потенциалын чыңдоого кызыктар жана жааматтык коопсуздук системасын өркүндөтүү боюнча мындан аркы биргелешкен аракеттерге даяр деген ал.